Ne үчүн сиз азыр миллион сом турган жер участокты артка кайрыйсыз? Эки жердин орду бар да кантип жок болсун? Чечимдер чыккандан кийин. Мындай кылмыштарды мүмкүн миңдеп кылып аткандыр сен. Биз билбейбиз да. Менин ордума дагы бир кызыл китеп чыгып калды да. Участок сатып берем эмеске. Мен жаңылып калыптырмын деп айткам. Жаңылсаңыз бардыгын артка кайтарыш керек да. Кызыл китепти чыгарып бериш үчүн сиңдим 15 миң берген, мен 20 миң бергем. Назира айымдын орду жок болуп калып атат. Кыскасы ким көбүрөөк берсе, ошонукун чечип өргөн да. Bir momentте эки китеп растап коюп. Мен сен жындысың го, эки китеп растап койгон эмес экен. Анда сен сага көбүрөөк акча берип койгон турбайбы анда Ази дедим. Же бул китепти саттыңар анда ушундай акча жазаш үчүнчү, же болбосо тиги адамга саттыңар, экөөнүн бирөөсү да. Мындай эме кайталамаш керек. Бизде анда система жок. Миңдеп кылгыда мен деле башым экөө маселе. Мен үйүмдө кызыл китепке деле ишенич жок экен да. Өз үстүнөн бирөө жасап коюшу мүмкүн экен да, туурабы? Ушундай деп түшүнсө болобу? Могу мекеменин эртең баарын сотко беришибиз керек болуп калып атат да. Арыбаңыздар, кайрылуу эле сиздер менен Болот Дүйшүналиев. Бүгүн мен Бөкөнбаев мектебине келип отурам. Дал ушул жерде 31 жыл мугалим болуп иштеген Назира деген эже мени көп айдан бери чакырып атат. Эл агартуунун отличнигин алган эже бүгүн жерин алдырып, жерин бүгүнкү күнгө чейин ала албай, анын ортосунда ооруга чалдыгып, кыйынчылыктарга чалдыгып, кыскасы бүгүнкү күнгө чейин ошо ээлик кыла албайыптыр. Биз келиңиздер ушул Назира эжеге жардам берип, уурулардын изине түшөйлү. Анда эмесе Назира эженин өзүнөн бир ооз сурайлы. Саламатсыңбы Болот? Рахмат ушинтип чакырганыма келип, көңүл буруп, кичине карап койгонуңа. Ошо 91-жылдан бери мугалимдикти аркалап келем. Ошондон бери эмгектенип келатам. Анан 2007-жылы эл агартына тилшинигин алгам. Жаш балдарга билим берип, биз дагы кичине эмгек кылып келатабыз. Анан эми баягы мугалимдин түйшүгүн билесиң. Ал кездерде кандай кыйынчылыкта жашадык, кыйынчылыктарды көрүп келгенбиз. Ошондон бери бул жерде квартирадан квартирага, батирден батирге көчүп, ушинтип жашап жүрүп, өзүм жалгыз бой аялмын. Анан 3 балам бар. Ошолорду чоңойтуп келдим. Мынакта Путушканы билесиң, ошо Путушкадан бир квартира алгам, эптеп айлыктарымды чогултуп анан мына кылып жүрүп. Анан ал жерде жашап жүргөндөн кийин кичине тамга аракет кылып, Чоңураак уйгурайын дедим. Чоңураак уйгулалы деп 2000-жылы ушул Кулубай Жумалиевден жер сиңдим экөөбүзгө жер алгам да. Мына документтери бар биякта. Анан жер алганыбыздан кийин ага мугалимдин айлыгы жетпейт экен. Сала албай кыйналдым. Кыйналып жүрдүм. Сала албадым да. Анын ортосунда 2013-жылы катуу ооруга чалдыгып калып, ооруп, эпилепсия менен оорудум. Экинчи группадагы инвалидмин. Мынакей. Бир 3-4 жыл мурун анан барып жериме барып, жерди баштайын десем, менин ордума дагы бир кызыл китеп чыгып калды да. Бирок жердин налогун мен төлөп атам. Бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин мынакей жердин налогун мен төлөп атам. Ал бала ушуну жасап берген бала. Азиретхан деген бала экен. Ошол экөөбүз. Азыр деле иштейт. Азыр да иштейт. Ага тынбай барып атам. Начальнигине кирсем, начальниги өзүңүз сүйлөшүп алыңыз. Мен жаңы келген начальникмин деп 2-3 жылдан бери ал көңүл буруп карабайт дагы. Берки гос эмесине замына кирсем, Руслан деген бала. Ал дагы сүйлөшүп туруп өзүбүз беребиз. Жоом беребиз, сиз кете бериңиз деп мага жөнөтүп берет. Болду, ошо менен кала берем. Мынакей мен Осмонкулов Азиретхан деп госрегистрдин ошол барып эле кайра түшүнүк кат берип берет. Госрегистрдин кызматкери ушундай атайын түшүнүк каттар жазып берип атыптыр. Келиңиздер анда ушунун изине түшөйлү. Мындай чындыгында китеп жазуулор, алдоолор негизи аябай көп деп саналат. Биз Назира эженин ушул алданганы боюнча чоңураак иликтөө кылып, муну коомчулукка жарыялайлы деп чечтик. Анткени Назира эжеге окшоп көп адамдар алданышы мүмкүн да. Бул же анын катазы, же бул уруучулук. Эки гана жолду айта алам да. Анткени мен чечимдерим да баарын көрдүм. Убагында негизи эжеге чечимдер бардыгы мыйзамдуу чыккан экен. Биз аны архивден да издейбиз. Сиңдиңиздин үйү бар экен. Жанында сиздики бирок негедир жок болуп калат. Меники жок болуп калат. Анан бардыгына түшүнүктүү болуш үчүн, иликтөөбүз баягы бардыгына ишенимдүү болуш үчүн жериңизди барып көргөзүңүз. Булар Назира мен бир тууган эжем, эң улуу эжем.
Анан мен соцпомощ иштечимин. 2005 жылдан бери иштейм. Анан мен иштеп жүргөн күндөрдүн бир күнүндө эле мага эжем телефон чалды. Ушинтип жер берилип атыптыр, таласпайын эмес жагында, тегерек жагында жер берилип атыптыр, аласыңбы деди. Мен алам дедим, мен жерим жок болчу. Анда балдарым кичинекей 2 класс, 3 класста окучу. Аны алам дедим. Анан мен барып тиги бир уюмду саттырдым экөөмө, алдым. Анан жерди ушул эжем айтканына чуркап барып, бул мага кел, мэрияга киребиз, Кулубайга деп экөөбүз кирип, арыз таштап, анан мен ишимен барып, 5 жылдан бери иштейт, жери жок, жалгыз бой квартирант деген акты алдырды профсоюздан. Алып келип мен эмеге мэрияга алып келип бердим Кулубай акеге. Ошентип биз бүт бардыгын документтештирип бүтүрдүк. Кулубай аке келип, экөөңөр кошуна кылайын, бир тууган экесиңер деп экөөбүзгө жерди окшоштуруп берди. Андан кийин тамды сала турган болуп калганыбызда мындан бейке чейин сеники, мындан бейке чейин сеники деп бизге казыктарды какып беришти. Жыгач казык менен кактык. Ошондон баштап ошо налогун төлөп келатам. Жерди алгандан баштап төлөп жүрдүк. 350 сомдон төлөп жүрдүк. Үй, мына жер сиңдимдин жери. Бунун баарына сиз жүгүргөнсүз. Мен жүгүргөм. Ошо документибиз экөөбүзгө чогуу жакшынакай. Ушул жерди анан бул сиңдимки. Сиздикичи? Меники мынакей. Экинчи тарап менен жолуктуңузбу? Дайыр кызыл китеби бар деп айттыңыз го. Ал адамдар менен. Жолугуп ага. Ал экөөбүз тең 2 кызыл китебиз бар экен. Экөөбүз китеп болуп окшош экен. Ушинтип барып, анан бизди айтты, архитектурага баргыла дегенден барсак, ошонун номери чыгып калды. Менин номерим жок болуп калгандыгы үчүн ошол балага жери ошонуку деп койду да. Архитектура ошентип койду. Ооба. Сизде мындай шектер туулган жокпу? Ал сиздин атайын бир коррупциялык элементтер менен же болбосо сиздин жериңизди атайын эле сатып жүргөн деген. Мүмкүн ошентип 2 китеп билбейм. Мен өкмөттө ошентип 2 китеп чыгарып койсо боло береби же. Жергечи. Туура эмес. Болбойт да андай. Ошода андай закон барбы өзү? Анда үстүнөн дайыр китеп чыгарып бер деп айтпайт белеңиз. Жок, ошентип китеп чыгарып бер, анда мага дагы десем, анда мага чыгарып бер десем, жок эже тияка кетип калыптыр, тиги жактыкы турбайбы, мен билбей чыгарып алыптырмын. Экөөңүздөргө чыгарып коюптурмун деп эле болду. Ошомойдон эч сүйлөшпөйт дагы, барсаң эле начальниги деле сүйлөп айтып бербейт. Өзү менен сүйлөшүңүз деп коет. Өзү ушинтип эле сүйлөбөйт, болду. Коркконум тиги жеримди да бирөөгө алдырып берем деп корком. Анткени кызыл китеп көрүнгөн жерге чыга берет турбайбы? Өкмөт чыгарып бере ошентип. Үйүңүздөн демек жылбай кайтарышыңыз керек экен да? Кайтарышым керек болуп атат. Үйүмөн чыгып кетем деп да коркуп атам. Ага да бир китеп чыгып калбайбы эми үстүнөн? Көчөдө мына мектепте эле билет, баардыгы билет. Тияк бияка басканда жанымда бирөө болмосо эми баса албайм. Себеби дегенде көчө-пөчөдөн жыгылып калам, эметип калам. Ошондой эмелерим бар, эпилепсиям бар да. Ошон үчүн кыйналып азыр ошондой жагым бар. Азиреткан эмне үчүн 2 китеп жасап койгон? Жана чечимдери эмне үчүн бир жерге 2 чечим чыгып калган деген суроолордун алкагында биз изилдейбиз. Сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар, катталыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер жада калса, бул айтып өттү го жанагы жерди чечимин чыгаргандан баштап Азиреткан кандай жигит, кимдер алданган, комментарийга ой калтырсаңыздар болот, маалымат калтырсаңыздар болот. Биз азыр иликтөөлөрдү да улантабыз. Азыр эмне болот атак? Десем, эже мен эме 2, бул айтканда 2 бир моментте 2 китеп растап коюп. Мен сен жындысың го, 2 китеп растап койгон эмес экен. Анда сен сага көбүрөөк акча берип койгон турбайбы анда Ази дедим. Бирөөнүн үстүнөн сен акча таштаган турбайбы анда сен эмне берип койсуң? Мына азыр мен жашып атам, мен маңдайымда туруп атат, ал тамын сала албай атат, баласы чоңой элек, өзү жанагы ооруп атат. Катуракта айта албай атабыз. Сен тамыңды алдыр, жериң алдырып ийипсиң деп дагы айтсам дагы ооруйт, менин үкөлөрүм дагы урушат мени. Мен сен ушинтип койгон эмес экен деп айттым. Мына Ази өлбөй эле тирүү турат го. Азыр Назира эженин жер участогун аныкташ үчүн Токтогул районунун мамлекеттик каттоо филиалына келдик. Азыр бул жерде бир кызматкер бар экен, Азиреткан деген. Ошол документтер жасап бериптир, бирок өзү эле ошол убакта түшүнүк каттары жазып берип коюптур да. Келсе сизге бир жер участок берем деп. Мына ошону жакшылап иликтейли, жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Азиреткан Аликович деген барбы? Менин атым болот. Мына жерде Назира эженин маселеси менен келдим да.
Токтогул поселкалык өкмөтү ушу Турдук Кожоев делегат убагында 69 анан кийин 79 номер сандуу 99 жылы 2 чечим чыгып атат да. Эже сиңдизгечи экөөнө. Анан бул жерде сиз даярдап бериптирсиз да могу укук тастыктоочу документтеринчи. Андан кийин мына жерде өзүңүз кайра бир 2 түшүнүк кат жазып берип коюп туруңуз да. Бул жерди мен туура эмес чыгарып алгам. Анан муну кайра артка кайрып берем депчи. Ушул боюнча сизге бир нече суроолорду узатайын дедим элем. Ушул кандайча ушул маселе бүгүнкү күндө бир участокко 2 китеп чыгып калып атат. Аны өзүңүз чыгарып берип атасыз да кайра. Бүгүнкү күндөгүдөй космотсъемка тигуулар жок болчу. Мындай эле кыргызча көчө менен барып эле 5-участок, 6-участок деп ченеп келчик. Анан ошодон бир жерде 2 жолу документ жазылып калган, ушундан болуп калат. Анан бүгүнкү күндө ошол менден кеткен кемчилик үчүн участогуңузду восстановить берем деп келатам. Ошолордун ордуна мен могул документти жазып алып атам да. Алардын ордуна. Ал эми бул анда Назир айымдын орду кайсыл жакта болуп калып атат? Назир айымдын орду жок болуп калып атат. Жок болуп калып атат. Мен ошол картада турган документтин үстүнө жазып алып атам да. Жок, 2 бир туугандыкы жанаша эле болот атпайбы? Ал кандайча бирөөзүнкү бар, бирөөзүнкү жок болуп калат. Анда буну түбөлүк жок, анда эмне бул чечимдерди жасалма жасашканбы? Чыныгы кемчилик кимдики? Ошондо ката кеткен сиздикиби же чечим чыгарган ошол кездеги могул барго жанагы Кулубай деген, Турдук Кожоев делегат деген ушулар күнөөлүү, мына сары барактар жазып эле ошолор бере бергенби? Кандай түшүнсө болот? Ошондой болуп калып атат. Ошо кызыл китепти чыгарып бериш үчүн сиңдим 15 000 берген, мен 20 000 бергем. Кассага төлөдүңүз же колуна бердиңизби? Жок, колуна бергенбиз. Анда касса жок болчу, бизге касса дешти эмес да. Колубузга бергиле, анан кийин биз жасап беребиз деп, мынакей өз көзү менен, өз колу менен алган, 20 000 алган. Жерди алып атканда Кулубайга 15 000 бергем, ал илгери эметкендечи. Мага 15 000 бересиңер, сиңдим экөөбүз 30 000 бергенбиз, анан жерди алганбыз. Анан кызыл китеп кылыш үчүн, бияка кызыл китеп жасатыш үчүн силер акчасын бересиңер, анан беребиз дечи да. Ошон үчүн мынакей өзүнүкү эле турат, көзмө көз. 20 000 колуна карматкам, сиңдим 15 000 берген. Ушуга кандай жооп бересиз? Ушуну айтып коюңузчу. Акчаларын баарын алып турсуздар, анан кийин бүгүн документтер колунда бирок жери жок деген бу кандай бу? Мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы биз? Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Шек жарылып атат да азыр, сиз бул документти жазап бөлөк бирөөгө сатып үрдүңүз дегенчи. Же бул китепти саттыңар анда ушундай акча жасаш үчүнчү, же болбосо тиги адамга саттыңар, экөөнүн бирөөсү да. Анан кандай бул мамлекеттик бардык тепкичтерди басып келет дагы? Бүгүнкү күнгө чейин налогторду төлөп келатат мына, карасаңыз мынакей. Бул адам азыр салыктарын төлөп келатат. Бул кандай болуп калат? Мындай кылмыштарды мүмкүн миңдеп кылып аткандыр сен, биз билбейбиз да. Миңдеп кылгыда мен деле башым экөө эмеслер. Жок, кандай анда азыр мен үйүмдө кызыл китепке деле ишенич жок экен да. Өз үстүнөн бирөө жасап коюшу мүмкүн экен да, туурабы? Ушундай деп түшүнсө болобу? Могу мекеменин эртең баарын сотко беришибиз керек болуп калып атат анда. Кызыл китептин үстүнөн кызыл китеп берилерсе эмне деген орган? 23-жылы ушундай накладка экени ошондо билинип, анан кийин Дагы 10 жыл жүрүшүм керек ба анда? жок эже мен Канчага чейин жүрөм? менден кеткен ашып кеткендигин эметип, анан кийин мен ордун кайтарып берем, восстановить этип берем, участок сатып берем сизге. Мен жаңылып калыптырмын деп айткам. Жаңылсаңыз бардыгын артка кайтарыш керек да. Эмне үчүн сиз азыр миллион сом турган жер участокты артка кайрыйсыз? Ката болсо эмне үчүн кайрыйсыз? Айтсаңыз, мен ошон үчүн иликтеп атам да. Сиз күнөөңүз жок болсо, сиз эч качан аны жаңылыштык болуп калып турду, артка кайрышыбыз керек да бардык нерсени. 2 жердин орду бар да, кантип жок болсун, чечимдер чыккандан кийин. Аткарган жумушумда Макул, чечим чыгып атпайбы? Мисалы 69, 79 депчи. Аларына мен жооп берген жокмун. Мен болгону ушуну каттап, эжени ошол жаңылыштыкка кошо сүйлөп барган үчүн мен күнөөнү эле тартып атам да болгону. Мен айткан жерим жок, тоже эменикинен тигиникинен. Эми алардан кеткен катаны мен дальше ката кетирип алган үчүн, ошону жаңылып алган үчүн эми боюнума алып атам болгону. Бөлүшүп алганбыз деп эле айтыш керек да бул. Мисалы Кулубай мырза менен бөлүшөлү алгансыздар да, ал жана сары кагаздар жасап келген, сиз болсо жасагансыз. Бардыгын базага отурускансыздар, эми мынтип мына оркоюп кемчилигиңиздер чыгып калды. Акчаларын баарын алгандан аягына чыгып бүтүрүп беришкер эле да, жерден чукуп болсо дагычы. Трансформацияга чыкпаган жерлердин бардыгын ушинтип ашмалтайын чыгарып бере бердиңиздер, мына. Бири-биринин үстүнө китептерди эми накладка кылып үстүнө отургузуп атасыздар. Туура айтып атам, туура эмес айтып атамбы?
эми бүгүнкү күндө көз караш менен туура эле айтып атасың. Бирок Убагында трансформация отургузганда бардыгы мындай тизме менен жашнак болуп кетмек. Тизмеңиздер жок. Эптеп бир жол картасын кылып алып берип койдуңуздар. Мына эми караңызчы, оформить этип бердиңиз бардыгын документтештирип. Сизге рахмат анда. Жакшы иштеңиздер. Атыңыз жазылып алыптыр эми. Могул жерде бир нече суроолорум бар эле сизге. Сурооңузду атайлы. Менин атым Болотбек. Мен бир аз иликтөө жасап жүрдүм элем да. Бул жак Назира эже. Назира эже 2017 жылы мындай кызыл китеп менен өзүнүн жерине ээлик кылат да. Анан бул жерде Азиретхан деген сиздердин кызматкер документтерин баарын жасап берет. Анан бүгүнкү күндө бул айтып атат да, мен катачылык менен бул кызыл китептин үстүнө дайыр кызыл китеп берип койгонбу же кызыл китеп бергенден кийин буну бергенби, аны азыр биз так дайындай элекпиз. Анткени экинчи тарапты да билбейбиз да. Анан сизге мындай суроо узатайын деп атам да, бир кызыл китептин үстүнөн экинчи кызыл китепти бере бергенде сиздердин системаңыздар жакшы иштебейби? Ушундай жетекчилер, ушундай кол астыңыздарда кызматкерлер кантип иштеп атат жана буларга кандай чара көрсөк болот? Ушуну жооп берип койсоңуз. 2013 мен жок болчумун да. Жок, системаны эле сурап атам да. Могу бири-биринин үстүнөн катталып кете береби? Сиздерде база жакшы иштебейби? Мен дагы азыр коркуп атам да, үйдө кызыл китебим үстүнөн дагы бир кызыл китеп чыгып калбайбы депчи. Негизи экинчи жол берилбейт. Бүт мына көрүүчүлөргө айтам, госрегистрден китеп алсаңыздар кооптуу экен деп атам да. Анткени кызыл китептин үстүнөн дагы кызыл китеп чыгып атпайбы? Кооптуу маселе жаралбайт экен. Кооптуу маселе качан гана жердин башы чечилбесе жаралат турат. Баш чечилбесе? Баш чечилбейди кандай берди чечимдер чыгып атат да. Анан эки бир тууган алып атат. 69-79 номердеги чечим 99-жылы чыгып атат. Ушул да. 69 чечимди кандай кайратсаңар? 69, анан мынакей 79 деп эки бир тууганга чыгып атат. Бир тууган алды, экинчи бир тууганы алда калды. Кызыл китеп менен. Бирок ал бүгүнкү күндө эки адам да дагы талашка түшүп калды да. Анткени дайыр кызыл китеп чыгып калыптыр агачы. Арыкко замир мо чечимди экөөлү бирлик мыңбаш туурабы? Эми муну мындай да. Өкмөт ошол убактагы азык токтогул мэрия. Өкмөт кайсы жерге чыгарды? Ошолор жоопкер болчу да. Анткени булар жер бош, могул жер. Кемпанда баланча жер бош, баланча бердим. Кемпан алат, кемпан алып кетти, негизинен ошол жерде ээлик кылат да. Базага отургузган боюнчачы госрегистрдин базасында катталып атпайбы ошондочу? Катталып атат. Кызыл китеп берилип атат, эки жагын баары чийилип атат. Каттоодон кетип атпайбы бул жердечи? Сары кагаздан 1000 алып келсе деле ал жерде бирөө отуруптур, мен ал жердин үстүнө чий албайм десе болот да госрегистр. Бирок каттап берип коюп атпайбы анда? Негизи ушундай кызматкерлерге мындай кандай чараларды көрө аласыздар эми? Өзүңүздөр көрдүңүздөр го мына. Өзүңүздөр мойнуңузга алып атасыз. Ката деп 1 жылдан бери бул жакты сизге деле келип тааныш болуп калыптыр. Мага келген. Дагы деле ушундай кызыл китептер жасап, дагы деле бир катачылыктар кетирип аткан жокпу ал кызматкер? Андай болбош керек. Биз баарын уже карап атабыз. Мындай эме кайталамаш керек. Бизде анда система жок. Бүт баары тең эме электронный. Эмкилердин түз алып кетет экенсиң да, меники калып кетет экен да жок болуп. Эже мен эски түшүнөт берем эже. Бар базетке өзүн сураңыздар. Бул эмеге таза алып кетишет экен. Оргонго кайрылыңыз. Тиешип чараңызды көрсүңүз. Мындан ары иликтейбиз, анан тийиштүү жерлерге кайрылабыз, күрөштөрдү жүргүзөбүз. Анан бул жак жетекчилик жаңы эле келген окшойт, 1-2 жыл болду. 2 жыл болду. Мүмкүн бул жак өзүнүн жообун берип атат. Рахмат анда сизге. Биз андан ары иликтейбиз, издейбиз. Жанагы сизге жазылган арыздын жообун берсеңиз. Менен барып сеттен барып чыгарып алсаңыз болот. Азыр эме дайындап койдум, чыгарып берсем. Ишиңизге ийгилик. Азыр Назира эже экөөбүз кызыл китебин көтөрүп алып, жер кайсы жерде экен баарын издедик. Көрсө бул жакта кызматкерлер ката кетирип эле ушумойдон жериңер жок болуп калышы мүмкүн экен. Сондуктан биз дагы изилдейбиз, иликтейбиз. Азыр тийиштүү органдар бардыгына арыздарды жазабыз. Кудай буйрса анан аягына чейин чыгабыз. А сиздер болсо каналдан узабай катталып биздин ар бир күрөшүбүзгө көз салып туруңуздар. Мындай китептер миң деп саналат экен. Көрсө жетекчилик өзү айтты го азырчы. 17-жылга чейин жазалгандар аябай мындай кооптуу абалда экен да. Алардыкы 2-ден 3төн деле кызыл китеп болуп кете берүүчү мүмкүн экен. Андан кийин гана азыр цифровизация мен түшүнүгүм боюнча система жакшы бышык бекен болуп калды дейт да. Көрдүңүздөрбү, анда госрегистрда мен ойлоп койдум. 1000 жада калса 10.000 деген кылмыштар жаткан экен.
Ошон үчүн анча мынча жана госрегистр менен архитектурадагы кымбат баалуу машиналарды айдагандар дагы жөн эмес окшойт. Элдердин чырылдаганда жөн эмес окшойт. Кыскасы ким көбүрөөк берсе, ошонукун чечип өргөн да. Андыктан катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.